Салам достор, азыр мен сіздерге iPhone'го iCloud почта ачканды көрсөтүп берем. iCloud почта ачкан оңой, бирок ошол iCloud почта ачкандан кийин App Store'дон бир нерсе көчүрүш үчүн ошону настройка кылыш керек, ачкан почтаны. Ошол бир аз кыйыныраак. Ошол почта ачкандан кийин кантип настройка кылып берет жана кантип туура почта ачат, ошону силерге көрсөтүп берем. Анда эмесе баштадык. Выход на iPhone, нет Apple ID, создать, аты фамилияңыздарды жазасыздар. Эгерде ушу туулган жыл жазып атканды эскертип кетейин. 18ге жете элек болсо жашы, 18ге жете электер болсо 18ден жогору кылып жашын коюп койгон жакшыраак. Себеби App Store'дон бир нерсе көчүргөндө жашың жете элек экен деп бербей коюшу мүмкүн. Бул жерден нет электронный почтаны тандайбыз дагы получить бесплатно iCloud. Себеби iCloud почта ачыш үчүн. Бул жерден каалаган бир почтаны жазабыз. Мисалы, мен Турат 2022. Эгер азыр ушул бош болсо создать деп чыгат, бош эмес болсо башка түз деп чыгат. Мына Турат 2022 деген iCloud почта жок экен, создать деп бастым мен. Бул жерге пароль түзөбүз. Пароль түзгөндө маалымат бере кетейин. Сөзсүз түрдө бир тамгасы чоң болуш керек жана цифра аралашса жакшы. Себеби бул оңой экен, андай экен, мындай экен деп iPhone мындай пароль түзүп атканда сизге мисалы бул пароль жарабайт дей бериши мүмкүн. Мисалы сөзсүз түрдө бир тамгасы чоңуңуз жана тамгага сөзсүз түрдө цифра аралаштырып койгонуңуз жакшыраак. Мисалы мен баш тамгасын чоң эс менен, калганы кичүү. Салам 2022. Баш тамга кайра эле ошо парольду кайталайбыз. Чоң эс менен салам 2022. Далее. Не совпадает дейт. Салам 2022. Баш тамгасы чоң. Салам 2022. Баш тамгасы чоң эс менен салам. Далее. Кечиресиздер. Чоң эс менен далее. Ошо пароль экөө бирдей болуш керек. Бирдей болбосо ошентип не совпадает деп чыга берет. Бул жерге ошо iPhone'ун ичиндеги номерди жазасыздар. 707 60 06 49. Мен ушул iPhone ичиндеги номерди жаздым. Далее. Код керек, себеби башка эле телефондун номерди жазыштын кереги жок. iPhone'дун ичиндеги номерди жазыш керек. Болбосо кыскасы жанык номер жазыш керек да. Бул башка телефондогу номер жазса да болбойт. Себеби бир нерсе көчүрүп атканда сөзсүз түрдө код келип же ушундай сурап турат. Ошон үчүн iPhone'ун ичиндеги номерди жазыш керек. Болду, iCloud почта ачылды. Эми азыр ушуну биз App Store'го настройка кылып чыгабыз. iPhone паролин жазабыз.
Болды мына. Турат Асанова деп мындай мен жазып атканда жана байкалыпмын, бирок бул жерге адашып ката жазып коюпмун. Аны кирип өзгөртүп койсо болот негизи. Ал өзгөрүш. Мына бул жерден эми App Store'дан бир нерсе көчүрүш үчүн iCloud'дун ылдыйындагы App Store'ду басабыз дагы. Азыр менде уже басылыптыр. Шуну басыл элек болсо дальше кылып коебуз. Дальше кылгандан кийин App Store'дун өзүнө киребиз. Бул жерден бесплатный бир приложенияны поискке жазабыз. Imo деп, ушу мен жазгандай эле жазсаңыздар жакшыраак. Себеби платный приложение менен настройка болбойт. Установить басабыз. Жанагы түзгөн пароль жазабыз. Баш тамгасы чоң S, калганы кичүү. Салам 2022. Мен бул парольду сиздерге кеңири эле айтып аткан себеби азыр бул пароль өзгөрөт. Ошон үчүн сиздерге түшүнүктүүрөөк болуш үчүн эле логин паролун да көрсөтүп ачып атам. Мондой деп бизге чыгып калат. Себеби ушуну настройка кылып чыгышыбыз керек. Биз Sensel'ды баспайбыз дагы, Review деген кнопканы басабыз. Бул Review деген ошол эгер мына App Store'ыңыз орус тилинде болгон болсо, ошо посмотреть деген болсо керек. Бул отменить. Ушул отменитти баспайбыз дагы, Review, посмотреть дегенди басабыз. Бул жерде Кыргызстан деп турат. Кыргызстанды тандабайбыз. Себеби App Store Кыргызстанды тандасак англисче болуп калат, латын тамгасында болуп калат. Бизге орус тамгасында болгону бир аз мындай ыңгайлуураак, ошон үчүн Россияны тандайбыз. Анын эч кандай бизге зыяны жок. Бизге ошол App Store орус алфавитинде болуш үчүн Россияны тандап коебуз. Кыргызстанды тандасам неге англис алфавитинде болот мен билбейм. Бирок ушул жерде Кыргызстанды тандап койсоңуздар латын алфавитинде, App Store латын алфавитинде болот. Азыр мына Россияны тандагандан кийин Next'ти басабыз. Эми бул жагы мына способ оплаты деп уже орус алфавитинде орусча болуп калды. Адрес не обязательно деген жерлерди толтуруштун кереги жок, только обязательно деген жерлерди толтурабыз. Мына Асанованы ушул жерден оңдоп койсок болот. Асанов. Турат Асанов бол. Город. Адрес Ош дейбиз дагы. Город Ош. Сиздер өзүңүздөр каалаганды жазып койсоңуздар болот. Мисалы мына индекс деген жерге Оштун индексин жазам. Мисалы өзүңүздөрдүн жашаган жериңиз индексти жазса болот. Мисалы Оштун почтовый индекси 723-500. Бул жерге номерди жазабыз. Негизи бул жерге өзү домашний номер жазылат. Бирок домашний номер бизде эч кимде деле жок болсо керек. Мына азыркы эле номериңизди, телефондо иштеп жаткан номериңизди жазып койсоңуздар болот. Кыргызстандын коду менен 996 деп туруп 707 60 06 49. Баарына эле түшүнүктүү болду деп ойлойм. Next кнопкасын басабыз. Болду. Эми биздин ачкан iCloud поштабыз App Store'го настройка болду. Эми биз бир нерсе көчүрсөк болот. Мына App Store жана латын алфавитинде англисче эле, эми орусча болуп калды. Себеби биз Россияны тандаганыбыз үчүн. Поисктан бул жерге любой приложенияны жазсаңыздар болот. Эми өзүңүзгө эмне керек болсо, мисалы Instagram. Поиск дейбиз, мына биринчиде чыкты. Установить. Пароль сурайт сөзсүз түрдө. Чоң тамга менен баш тамгасы. Салам 2022.
Болду. Мына Instagram көчүп атат. Ошо видеонун акырында эскертүү, логинде чоң тамга болбойт. Логиндер латын алфавитинде, латын дегеним бул англис алфавити, англис алфавитинде болуш керек сөзсүз түрдө. Жана чоң тамга жазылбайт. Чоң тамга жазбаш керек логинге. А пароль сөзсүз түрдө бир тамгасы чоң болуш керек. Анан цифра аралаш керек. 8 цифрадан көп болуш керек да. Ошо маалыматым ушул. 8 символдон да. Эми тамга цифра аралашып 8 символдон көп болуш керек дагы. Сөзсүз түрдө бир тамгасы чоң там болуш керек. Ошондо пароль создайт, пароль андай бир тамгасы чоң болбогон болсо, пароль туура эмес, башка пароль ач, мындай пароль болбойт деп ошентип чыга берет, ошибка болупчу. Болду, Instagram көчүп атат, iCloud почта ачылды. Кээде ситуациялар болот. Азыр мындан обновление болду экен. Кирип, бул жактан өзгөртүп койсок болот. Увы, готово. Кээде ситуациялар болот, мына iCloud бир телефондо iCloud почта болуп калат дагы. App Store'ун өзүнө эле почта ачыш керек болуп калат. Описаниеда дагы видеороликтер бар, ошол тууралуу кирип көрсөңүздөр болот. Эгерде видео сиздерге жаккан болсо жана пайдалуу болгон болсо, сөзсүз түрдө каналга катталып кетиңиздер, лайк басыңыздар, жана ошондой эле ушул видеону ким iPhone иштетсе ошого жөнөтүп коюңуздар. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.